умра сап башчысы катарында таанып калдык акыркы учурларда. Бул жакка кантип келип калдыңыз? Кыска кылып айтып берейин, бирок узак айтам. Негизи биринчи ата энемди жөнөткөм Умрага. аябай ниет кылып. Биринчи өзүм барып иштегем, 22-жылдары умрада мен өзүм гид переводчикмин да. Ал жакта мен адамдар туристтерди алып жүргөм, Кыргызстанда туристтерди алып жүрөм. Анан умра кылганы барып калганмын дагы. Ушул Өзбекстандан келген зыяратчыларды сапарда кетип атып бир жерден Ухудтун тарыхын айтып берип, ушул жакта калып калганмын. Аягы компаниянын ээси, сен бизде каласың деген да. Менде илимим жок, терең үйрөнгөн эмесмин десем, жок, сен гид катары кетирет экенсиң деп калып калган. Анан кийин жүрүп, ушул жакта көп адамдарды, коляскаларды умра кылдырып калчумун да, шабашка кылычы бирөөлөрдү. Анан ошондо ата энебизди дагы ушинтип алып келип, апамдын дубасын алган канчалык берекелүү. Анткени мындай элестетиңиз, башка апалар дубасы кабыл, анткени Алла Тааланын үйүндө кылып атат. Эми ушул менин өзүмдүн апам болсочу, өзүмдүн атам болсо деп, ниет кылып, анан ушул Хаят Travel менен биринчи апамды, кийин неге атамды деп, анан атабыз үчөөбүз барганбыз да. Аябай жакшы эмоциялар менен кайтканбыз да. Ата энем ушунчалык сүйүнүп, дуа кылып, акелерим колдоп. Анан ошондон кийин бул фирма айтып калды: Абдукадыр, сиздин бизге ат души кылган ушул рекламаңыз, адамдарга таанытканыңыз бул аябай чоң бизге пайда алып келди. Чоң адамдардын ишенимине, адамдардын биздин фирма болгон мамилесине биз күткөн эмеспиз деди. Мен деле ал нерсени күткөн эмесмин. Мен барсам ата энебизди бизди адденне жайгаштырып берген, сый тамакты. Мен мисалы ата энеме бирден жай намаз бергенде атам баласы аркылуу Меккеде туруп жай намаз алганына ушунчалык сүйүнгөн. Анан ошентип кызматташып калдык. Мен как ошол компания, лицо компания дейт го, таныта турган, ишенип, давайте деп, анан өзүм башчылык кылбайм. Ошо биз жактан бир иман менен алып барат. Мен анын жанында Билген нерсеңизди айтып берип.